Кудайдын чакырыгы 12 август. Иса тирилгенден кийин асманга көтөрүлөрүнүн алдында 40 күн бою шакирттери менен бирге болгонун билебиз. Бул убакыт ичинде ал аларга кийин орнотула турган патшачылык жөнүндө айтып берди. Ошол эле учурда ал атасы жакында убада кылган ыйык рухту жиберерин айтты. Шакирттери суроо беришет: Теңир, сен Исраиль элинин патшалыгын ушул убакытта калыбына келтиресиңби? Иса болсо аларга мындай деп жооп берет: Атанын өз бийлиги менен белгилеген убакыттарын, мөөнөттөрүн билүүнүн силерге кереги жок. Бирок үстүңөргө ыйык рух түшкөндөн кийин күч аласыңар да Иерусалимде, бүт Жүйүт аймагында, Самарияда, атүгүл бүт дүйнө жүзүндө менин күбөлөрүм болосуңар. Башкача айтканда, силер менин кайтып келеримдин убактысы үчүн тынчсызданбагыла. Мен силерге тапшырма берип жатам. Аны аткаруу үчүн силер Кудайдан күч аласыңар. Биз көп учурда убакыт жөнүндө тынчсызданабыз, талашабыз, ойлонобуз. Кээде Иса бизге мындай деп айткандай сезилет: Силер ушул энергияңарды мен жөнүндө дүйнөгө жарыялоого колдонсоңор кандай жакшы болмок. Бул тапшырма ушунчалык маанилүү болгондуктан ыйык рух бизге коркпостон күбөлүк берүү үчүн күч берет. Биздин милдет анын күбөлүгүн баарына жеткирүү. Бул сиздин классташтарыңыз, кесиптештериңиз, үй бүлөңүз жана кошуналарыңыз. Ыйык рухтан жетекчилик сураңыз. Анын күчүн кабыл алыңыз жана Исанын жакшылыгы менен сүйүүсү жөнүндө күбөлүк берүү үчүн мүмкүнчүлүктөрдү издеңиз.